Ушул мактыйларды укканда сөзсүз түрдө обону кимге таанык экенин баарыбыз билебиз, баарыбызга белгилүү. Бул кайталангыс таланттын ээси, кайталангыс композитор, Кыргыз Республикасынын эл ачысы Апаз Жайнаковго таанык. Сөзсүз түрдө бул ысымды укканда Өрүк-Зарлоо Баткен жыргеси көз алдыбызга тартылат. Кыргыз жеринде патриоттук ыр жазса да, Өрүк-Зарга кетели лирикалык ыр жазса да, угармандын жүрөгүнөн терең орун алган, өчпөй калган обондорду калтырып кеткен обончу Апаз Жайнаков 1960-жылы Баткен районунда төрөлгөн. Музыкалык билимди алгач Бишкектеги филармониянын 2 жылдык студиясынан алып, кийин Бейшеналиев атындагы искусство институтунан өркүндөткөн. Апаз Жайнаков өмүрүнүн көбүн кичи мекени Баткенде өткөрдү. Көп жыл райондук маданият үйүндө иштеди. 90-жылдардын орто ченинде Бишкекке келип, Борбор калаада да бир аз жашап калды. Бирок иши жакшы болбодубу, же Өрүк-Зарын сагындыбы, кайра Баткенге баса берген. Ал жакта облустук музыкалык драма театрды түптөп, 3-4 жыл аны жетектеди. Соңку жылдары Ош шаарына келип, Ош мамлекеттик университетинин музыка факультетинде да иштеп жүрдү. Музыка чөйрөсүндөгү инсандар Апаз Жайнаков аз өмүрүндө аз болсо да саз ырларды жаратканын, 40-ка жакын обону болгону менен баары жугумдуу экенин эскерип отурушат. Маркумдун сөөгү 10-октябрда өзү көп жыл жашаган Баткен шаарында жерге берилгени баарыбызга белгилүү. Кыргыз жери деген ырдан башка дагы Кыргызымдын сулуу кыздары бирге чакыруу, Өрүк-Зарга кетели, Аман жар, Ак гүлүм, Кайбереним, Сагындым жазды деген сыяктуу бир топ ырларга обон жазган. Анын замандаштары маркум адам катары өтө жөнөкөй, бой көтөрбөгөн, татыктуу, мыкты жигиттердин бири болчу деп эскерет. Көзү өтсө да жер үстүндө обондору оболоп, кыргыз элинин эсинде түбөлүккө кала берет. Апаз Жайнаков элдин эсинде.